Азыр мен сиздерге жашоодон алынган окуя менен бөлүшкүм келип турат. Бул окуя айрыкча бойдокторго пайдалуу болуп саналат. 30 жыл мурда бир жаш жигит үйлөнөт. Анан ал жаш жигиттин ата-энеси башка өлкөгө жашашка мажбур болот. Ошол жактан нанын табып, башка жактан өмүр сүрүш керек. Анан караса, кыздын ата-энеси дагы алар жашаган шаардын же болбосо айылдын коңшусу болуп саналат. Тагыраагы төркүнү жакын кызга. Анан арадан 1-2-3 жыл өткөн соң үй бүлөдөгү маселелер болуп, карыздар болуп, ошондой жаңжал боло баштайт. Албетте, жаңы үйлөнгөн кезде баардыгы жакшы болот, сонун болот. Анан арадан 2-3 жыл өткөндөн кийин карыздар көбөйөт, проблемалар көбөйөт. Анан ошондон айынан аялы А дейт, күйөөсү Б дейт, аялы В дейт, күйөөсү Г дейт. Күйөөсү айтат: "Сен эмнеге мени урматтабайсың?" дейт да. Анан аялы: "Мен эмнеге урматташым керек" деп туруп, "Мен кетем" деп чыгат. Караңыздар, ошол жерден бир нерсени айткым келүүдө, эгерде адам бир нерсени айта турган болсо, ошол сөзүнүн кесепетин билиш керек. Мисалга айталык, сиз бир жумушта орноп иштеп атасыз, жакшынакай стоп сонун жумуш, айлыгы дагы жакшы. Бирок кандайдыр бир ошол жактагы шефтин, начальствонун сөзүнө жакшы кирбестен, анын тоң моюнду кылып койдуңуз эле урушуп атасыздар экөөңүздөр. Анан кийин "Мен жумуштан кетем" деп кесе айттыңыз. Анан "Бар кете бер" десе эмне кыласыз? Жумуштан кетишке мажбур болосуз. Себебинде сиз сөзүңүздү айтып алдыңыз. Жок, мен тамашалашып койдум дей албайсыз. Мурдагыдай сый урматта калбайсыз. Андыктан сөзүңүздү орду менен терип тандап айтыңыз. Ошондой эле сөздү оозунан жаңылышып аял киши айтып алды. "Мен кетем" деп чыкты. Күйөөсү дагы болсо "Кетсең кете бер" деди. Беймарал 4 тарабын кыбыла. Анан аялы үйүнөн чыгып кетти. Кыштын суугу, ызгаардуу суук болуп турат. Кыштын караңгылыгы болуп турат. Бир аз маал өткөндөн кийин кайненеси чалат күйөө баласына. "Алло балам, жакшысыңбы? Ден соолуктарың кандай? Биздин үйүбүзгө бир келин келди. Ал ушул сенин аялың окшойт. Келип алып кетчи. Ал сенин аманатың эмеспи? Неге өзүнүн кызын керек болсо үйүнө киргизип койбоду, чай берип койбоду, башка кылбады" деп. Бирок мындан кийинки окуясын уга турган болсоңуз, анан сизге түшүнүктүүрөөк болот. Мисалга, кызы бар адамдар андай кылбайт элем деп айтышы мүмкүн, туурабы? Бирок мунун дагы бир даанышмандуулугу бар. Караңыздар, ата-энеси болуп турса дагы, кызын үйүнө киргизбестен кыштын суугу болуп турса дагы, эшигин ачып да койгон жок, короосунда калтырып койду. Бул сенин келиниңби, ушул сенин аялыңбы? Алып кет. Барды дагы машинасын оталдырып туруп, кайната кайненесинин үйүнө барып, өзүнүн аялын алып келди үйгө. Алып барып туруп үйүнө эми келгенде кайнатасы чалып калды. Бул жолкусунда кайнатасы чалды. "Алло, ата, кандайсыз?" "Жакшы балам." Анан кийин сөзүн улады. "Балам, үй бүлөдө эми ошондой учурлар болуп турат. Казан менен чайнек кагышып турат. Болуп турат андай нерсе. Кээде аялдар ошондой ачуулуу болгон кезде тамакты жасабай да коет. Курсагың ач болсо керек, кел биздин үйгө, мен менен чогуу тамак ич" дейт. "Макул" дейт дагы, үйүнө барат. Баргандан кийин алдына сонун тамактарды коет. Тамактарды жейт, курсагы тоет. Бир аз маалдан кийин таттуу шириндиктерди алып келет, аны ичет. Анан кофе алып келет. Анан күйөө баласы отуруп, "Бул жерде бир нерсе болот азыр. Мага бир нерсени айткан отурат, бир нерсе болгон отурат" деп жүрөгү менен сезип атат. Анан сезгендей эле жөнү бар экен. Караса, баардык нерсе бүткөн соң, чай ичип бүттү, кофе ичти. Анан атасы айтты, кайнатасы: "О балам, менин сага болгон 2-3 суроом бар. Ошол суроого жооп берчи гана." "Макул атаке." "Кызым сенин көзүңө чөп салдыбы? Аялың сенин көзүңө чөп салдыбы? Намысыңа тийдиби? Сенин үй бүлөңдүн абийирин, авторитетин буздубу?" деп сураганда, "Жок атаке, андай болгон жок. Эч кандай" деп айтат. Анан экинчисинде: "Үйүңө сенден уруксат албастан чоочун адамдарды алып келдиби? Мейли эркек болсун, мейли аял болсун, сенин уруксатыңсыз чоочун адамдарды үйүңө алып келип коюп алдыбы" деди. "Жок, андай болгон жок." Үчүнчүсүндө: "Сенин мал мүлкүңдү, сенин акчаңды сенден сурабастан бир тыйынын дагы иштетип салдыбы? Коротуп салдыбы сенден сурабастан?" деп айтканда, "Жок, менден бир дагы тыйынды сурабастан иштетпейт. Бардыгы менин кеңешим менен менден сурап, андан кийин алат" деди. Анан ошол жерде кайнатасы айтты баласына: "О балам, эгерде ушул 3 нерсени кылбаган болсо, анда эмне үчүн көчөгө чыгарып саласың? Аял деген ушундай болот. Аял деген ойлонбостон сүйлөп алат.
Көбүн эсе эркектер сүйлөгөндө биз кандай кылабыз? Ойлонуп туруп анан сүйлөйбүз. Бирок аялдын мээси башкача орношулгандагы ойлонуусу башкача болот. Тагыраак айтканда, ойлонуп аткан мезгилде алар сүйлөйт. Түшүнүп атасыздарбы? Тагыраагы алар ойлорун иреттеп сөздөрдү тандап туруп эмес, ойлонуп атып сүйлөп кетет да. Ошондуктан көбүн эсе аларды жөн гана пикирлеринен болгон бир пикир деп түшүнүңүз. Анан ошол маалда ойлонуп калат. Чындыгында ошол чоң нерселерди кылбаса, ошондой чоң каталарды кетирбесе, анда эмне үчүн мен сыртка чыгарып салдым экенм дейт да. Тамак жасаганда тузун кем кылып коет, тузун ашырып жиберет, же туура эмес сүйлөп алат, айдор өзүнө бир көңүлдү талап кылса, кандайдыр бир кыймылдарды кылышы мүмкүн, туурабы? Ал сизге жакпашы мүмкүн, бирок ал мага көңүл бур деп аткан ойдо болот да. Арадан 27 жыл өттү дейт ошол киши. Арадан 27 жыл өттү, андан бери деле ошондой майда баракат болгон уруштар болуп турат бизде. Бирок кантсе дагы мен дайыма ошол атамдын айткан, кайнатамдын айткан сөзүн кулагыма илип эстеп жүрдүм. Ошол 3 нерсенин бирөөсүн дагы кылбадыбы, демек аны урушууга же башка кылууга себеп жок деп айттым дейт.